Аялга жөнөкөй мамиленин 5 жолу 5 эрежеси. Аялдын ачуусу келип жаткан болсо, ыйлап көздөрүнө жаш толуп мынтип туруп калып мышка окшоп. Ошол учурда аны кучактаңыз. Кучактап жакшы көрөмүн деп койсоңуз жазылып кетет ал маселеси бардыгы. Ошондуктан не кылышыңыз керек? Аялы ачуусу тез келип атса, ачуусу тез чыккан аялдар бар. Ошол аялдарга кичине сабырдуу болуп, кучактап, жакшы мамиле кылып койсоңуз ал өтүп кетет, бател өтүп кетет. Ал үн чыкпай турса, демек эмне болгонун сурабайсыңбы деп айткысы келип атат да. Эмне болду? Күнүң кандай өттү? Эмне менен алек болдуң деп жакындан сурашыңыз керек. Кандай десе жакшы эмес, жакшыраак сурашка туура келет. Эркектерге окшоп кандай десе жакшы деп, чындап кээ бир адамдар чукур сурайт го, эмне болуп атканын. Ошолорго чындап айтасың эмне болуп атканын. Ошол сыяктуу сурашыңыз керек да. Ал сизден алсагыс келсе, ал ойго эч качан кошулбаңыз. Бул барып өчөшүүгө алып келет, өчөшүү ачууга алып келет, ачуу келгенде акыл кетет, ошонун аркасынан ажырашып да кетишиңер мүмкүн. Ошондуктан алыстаймын десе, ага жол бермеңиз, ал ойго кошулбаңыз. Ал сизди маанисиз калтырса, ага дагы көбүрөөк маани бериңиз. Внимание деп коет бүгүн. Внимание бербей атасың, андай кылып атасың, мындай кылып атасың. Ошол маселеде көбүрөөк вниманияны бергенге аракет кылыңыз. Ал сизге көңүл бөлбөй аткан болсо дагы. Эң жакшы көргөн нерселерин күндө кыла албайсыз, бирок кылып туруңуз. Кээде торту жакшы көрөт, кээде табият жакшы көрөт, бир жумада бир жолу табиятка алып чыгып туруңуз. Же торту сүйсө, торт алып келип туруңуз, бир жумада бир жолу. Көп берип семиртип бериңиз. Ошо өзүнүн керектүү убагында берип туруңуз. Сиз өзүңүз эң жаман абалда калганыңыз учуруңузда дагы аялыңызды сиз жакшысын, сулуусун деп мактаганды унутпаңыз эч качан. Өзүңүз жаман абалда турасыз, бирок аялыңызга аны билдирбегенге аракет кылыңыз. Кээ бир эркектерди билем, алар чындап эркек да. Өзү $100,000 алып банкротко кирип кеткен бизнеси, бирок аялга ошол эле учурда $2,000-3,000 шубаларды, көйнөктөрдү алып берет да. Мына чыныгы эркек. Аялы билбейт кандай проблемада жүрөт дери. Бирок билдирбесин ошондой көйнөктөрдү алып берет. Булар чындап эркектер экен. Кээде кызгануу маселелери болот, ичтарлык маселелери болот. Ошол учурда дагы өзүңүздү жоготпоңуз, бекем кармаңыз, аялыңызга дайым жакшы мамиледе болуңуз. Биз эч качан көрүшпөйбүз, бизди күзөтпөсөңүз. Биз ар дайым күзөтүүдө, окууда болуңуз, илимдин аракетинде болуңуз. Иншалла көрүшкөндө көрүшкөнчө.